зарплатабызга жетпейт. Сиз азыр айтпадыңыз, бардыгы ачык болуш керек депчи. Тактоочу суроодо мына Элемандын өзүнүн иликтөөсүндө дагы мындай менин түшүнүгүм боюнча кыйыр мааниде ушул жактагы тендер өткөргөнгө, ушул жактагы үйлөрдүн курулушуна Каныбек Тумамбаевдин кандайдыр бир кызыкчылыгы болушу мүмкүн дегендей таянакты көрдүм да мен ошондо. Эми ушуга жооп берип коңузчу, чындап эле сиздин ушул жакта мындай кызыкчылыгыңыз барбы? Биринчиден тендерди мен өткөрбөйм. Гострой деген ишкана бар. Өзү негизинен бул баардык курулуштарды Гострой салыш керек эле. Гострой 5 миллион 760 деп туруп, уже келгенде президентибиздин мен оюмча мындай ишеничи кетти. Биз эсептеп көрүңүз, 2 миллиондон мына курулушчубуз айтып атпайбы, 95-96% расходко кетип, 3-4% мындай бала чакабызды өзүбүзгө зарплатага калды депчи. Анда биз чоң бул жерде 1 миллиардтан ашыгыраак акчаны мен оюмча жедирмекпиз. Мен бул жерге коюлганы биз контроль, ар бир үйдү текшерип, каражат үнөмдүү, каражат ошол коюлган максатына жеттиби? Мына ушул боюнча. Эми Баткен боюнча алып көрөлү. Сиз азыр мына сурооңузга. Мына былтыр мен жеке ишкер катары мына ушул Баткенде өзүм келип жайында баардык элдер менен жолугушуп, ошол 140 үйдү, мынакей Кудайым буйруса жардамыбызды берип келгенбиз да. Бизде тендер боюнча мен өткөргөнгө укугум жок. Биз каршы болгонбуз. Чрезвычайный ситуацияда мыйзам бар. Эч кандай тендер өткөрбөй, анан Баткенден дагы жол өткөн Кудайдын астында. Бирөө бир нерсе пайда көрөм деген адам болсо, аны Кудай урат да. Мындай нерседе биз ажиотаж кылып, эки өлкөнүн ортосунда азыр чагымчыл бир жанагыга чыгарбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө мына биз көрүп атабыз, кошуна мамлекеттерди кандай үй салып берип атат. Бирок өзүбүз мына баягы 10 күн мурун келгенде айтып берип атат, мен көрдүм. Алар кандай үй салып берди? Биздин мамлекетибиз бүгүнкү күндө президентибиз башында туруп кандай үйлөр салынды. Ошон үчүн урматтуу журналисттер, мындан кийин дагы биз кайсыл жерде болбосо коррупция бар аралашкан жерде биз куйругун баса беребиз. Андан коркотуган